Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө өзүнүн 20 жылдык өмүрүн спорт жаатына арнап, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө зор салымын кошуп келе жаткан Алмаз Атабаев агабыз тууралуу болмокчу. Андан эсе сиздер менен биргеликте Алмаз Атабаев агайыбыздын спорт дүйнөсүндө сүңгүп көрсөк. Волейбол башка спорттон айырмасы чоң, анткени бул спортто жаш курагына карабай катыша алышат. Ким болбосун бул спортту үйрөтүүгө даяр экенин айткан Алмаз Атабаев мындан бир аз мурда эле команданын машыктыруучусу болуу менен биргеликте волейбол боюнча өткөн турнирлерде оюнчу катары да команданын курамында оюн көрсөтүп келсе, учурда биротоло машыктыруучулук кесипке өтүп алганын айтат. Ал эми учурда Кыргызстандагы волейболчулардын көпчүлүк бөлүгү Ош облусунун Ноокат районунан чыгып жаткандыгы тууралуу жана азыркы убактагы волейбол эрежелерин каарманыбыз түшүндүрүп өттү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ушул бүгүнкү каарманыбыз Алмаз агабыздын машыктырган жана машыккан спорт залында турабыз. Алмаз ага, айтсаңыз, ушул сиз кайсыл жаштан баштап ушул волейболго кабыл аласыз? Спортчуларды. Биздики бул Дархан Ошту волейбол клубу студенттик клуб, студенттик курам болгондуктан студенттик жаштагы балдарды алабыз. Эми келечекте 9-8 класстардан алып студент болгонгочо даярдасак деген пландарыбыз бар. Сиз өзүңүз волейбол тармагына дейсизби же спорт жаатында кайсыл курактан тартып келгенсиз? Мен чоң волейболго келгеним ушул 11-класста Ош областынын чоңдордун курама командасына киргем. Негизи биринчи баштаган убагым 6-класс курагымда болчу, 12-13 жаштарымда. Азыр уже машыктыруучулук кызматка өттүк. 1-2 жыл башта убакытта анча-мынча өзүм кирип балдар менен ойноп, өзүмдүн команда менен ойноочу тренер катары аталчумун. Азыр уже жалкоолук кыла баштадымбы, таза машыктыруучулукка өттүм уже. Өзү негизинен волейболдо канча жашка чейин ойносо болот? Волейболдо эми курагы жок. Волейболдун ушул жагы жакшы. 70 жашта, 80 жашта деле ойноп жүрүшөт. Биз көзүбүз менен көрүп жүрөбүз. Аксакалдар колдоруна жанагы строительдердин перчаткаларын тагып алышып келип ойноп жүрүшөт. Мен Алмазкадан биринчиден студенттериме кандай сүйлөшүштү үйрөндүм, кандай жүрүш керек, кандай туруш керек, ошону үйрөндүм. Колуна балдар тренировка кылдырганда тренировкада кандай эмне кылыш керек, ошоларды жакшы нерселерин үйрөндүм. Спортто Алмаз аганы өзгөчөлүктөрү эми башка тренерлерге караганда балдар урушпайт, тренировканы кылдырат, оюндарда эми тактикасы жактан, ар жак бер жагынан бар жогу жакшы. Эми ошого карап отуруп, Алмазкадан өзгөчөлүктөрдү оюндарда, мисалы үчүн чоң оюн өткөзүп атканда балдарды кандай жерде, кандай минутка алыш керек, балдарды кандай тарбиялаш керек, ошонун өзгөчөлүктөрүн алдым. Алмаз Атабаев 1982 жылы 26 февралда Ош облусуна караштуу Ноокат районунун Акбулак айылында жарык дүйнөгө келген. Саты Токторов атындагы орто мектепти 1999 жылы ийгиликтүү аяктап, 2001 жылы Ош мамлекеттик университетинин педагогика жана дене тарбия факультетине тапшырган. Спорт жаатына алгачкы жолу 1995-1996 жылдан тартып, 2000 жылдарга чейин волейбол боюнча машыктыруучулар Мырзакулов Сейдахмат жана Төрөкулов Нартай агайдын машыктыруусунда болуп, спорттогу жогорку деңгээлдеги карьерасы 2001 жылы Дасмия волейбол клубунун чабуулчусу болуу менен башталган. Каарманыбыздын ойноп тагыраагы мүчө болуп жүргөн клубтары төмөнкүлөр. 2002 жылдан 2003 жылга чейин Каракол шаарынын Атакенч волейбол клубунун чабуулчусу. 2003 жылдан 2006 жылга чейин кошуна өлкөбүз Казакстандын Алмата шаарынын Казнау волейбол клубунун чабуулчусу. 2006 жылдан 2007 жылга чейин Орусия өлкөсүнүн Новосибирский шаарынын Темп волейбол клубунун чабуулчусу. 2008
2008-жылдан 2009-жылга чейин Орусия өлкөсүнүн Чита шаарында Бория волейбол клубунун чабуулчусу. 2009-жылы сунуштун тагыраагы чакыруунун негизинде Борбор шаарыбыз Бишкек шаарындагы Саламалик волейбол клубунун чабуулчусу жана Кыргызстандын курама командасынын мүчөсү болуп, өз мекенине кызмат кыла баштаган. Учурда Кыргыз Республикасынын түштүк аймагы боюнча волейбол федерациясынын вице-президенти жана Ош шаарында жайгашкан Дархан Оштуу волейбол клубунун машыктыруучусу болуп эмгектенип келет. Боюнун узундугу 1,93 сантиметрди түзөт. Көптөгөн сыйлыктардын ээси, спорттун чебери жана үй бүлөлүү. Бул жерде да ашыкча кыймыл болбош керек. Кол ушул жерде калат. Бир кадам таштоо менен секирип булак коюп кетиш керек. Ошону көрсөтүп бериң дабы. Вот мына бир кадам. Башка эч ашыкча кыймыл болбош керек да. Анан үчүнчүсү дагы бирөөсү бар. Ортодон келип, ошондой эле атаандаштын жанагы пасовщиги чекеге ыргытышы мүмкүн. Чекеге кеткендин да ыкмасы бар бизде. Түшөбүз. Бул жерде да ортодо да бар да оюнчу. Ортодону күтүп туруп, пас бул жака кеткенде бурулуп, кадам таштап туруп, воздухта секирип туруп бурулуш керек да. Ошону көрсөтүп бергин. Бул жерде да ашыкча кыймыл болбош керек. Жанындагыга дагы мишет этпешиң керек, и сеткадан дагы айлап туруп, ушундай блок коюу ыкмалар. Волейболдо баары кызыккан, баары жакшы көргөн ыкма бул чабуул коюу деп коет. Ошол жөнүндө бир-эки ооз айтып кетсек, бул чабуул коюуда 3 позиция бар. Эң бирөөсү эми мунун баардыгы орусча айтылып калган, орусча аталып калган. Доигровщик деп коет. Доигровщик 2 игрок болот. Диагонали деп коет 1 игрок. Анан блокирующий деп коет. Блокирующийлерди биздикилер темповик деп айтып келишет. Темповиктердин азыр нападениясы көрсөтөбүз, булар өтө тез ойнойт. Пасующий игрок менен өтө бирин-бири жакшы түшүндүрүү керек. Азыр биз сиздерге темповиктин бир 2 ударын көрсөтүп кетели. Бул жерде темповик деген топту берип туруп, топ пасовщикке келгенде уже өзү воздухта топту күтүп алыш керек. Биринчиси, экинчиси душка деп коет. Az birinci temp oynadık biz kıska, andan keyin duşka var. Ekö teң окшош эле, бирок аралыгы бир аз ачыгыраак болот. Душка бир 1 метр ар жарактан секирилет да. Ошону азыр биз сизге кыскасы көрсөтөлү, биринчи очерет. Кеттик жалап. Топ колго келгенде уже востол, топ колду карап туруп ыргытыш керек. А секиргенде нападенияда секирип туруп, колду көтөрүп, секиргенде kol жардам берип туруп секириш керек да. Колду бийик секириш үчүн чуркап келип, 2 бут биригип, кол мына жерде секиргенде кол кетти. Кол биякта и ошол жерден кичине расла буха берип туруп денеге. Андан кийин кисти кошуш керек. Топко тийгенде кис кошулуп тийиш керек да. Ошондой удар болот. Мисалы, мына топ болсо, келди, кол келип туруп, топ тийген жерде, мына алаканга тийиш керек, пальцага тийбеш керек. Топ тийди и кист кетиш керек. Анан дагы биз сиздерге бул топту астынан алуу ыкмасын көрсөтүп кетели. Бул жерде эң негизгиси үстүнөн алганда да, астынан алганда дагы тизе, бут иштеш керек да. А бизде көбүнчө бут иштетпей эле ойноп коюшат. Мисалыга көрсөтүп кетсем, топту ыргыттык. Kol иштебейт. Колду кыймылдатпайбыз, только бут менен. Ушундай эле үстүнөн алганда дагы. Пальцалар менен, манжалар менен. Алаканга кирбеш керек кол. Алаканга кирсе уже бул ашык болуп калат. Очко кетет ар жакачы. Алаканга киргизбей пальцалар менен. Пут менен кошуп коебуз путtu. И айландырбаш керек, топ, айланбаш керек. Путту бүксөң өзүңө эле жеңил болот да. Жакшы кетет. Жардам болот, күч берет.
Менин жашоом спорт жаатында болгонуна байланыштуу жеңиштерди багындырган күндөр. Тагыраагы Жалал Абад облусунда өткөн Кыргыз Республикасынын 4-чү спартакиадасында спорт чеберчилигин алган күнүм эсимде калды. Эми айта берсек абдан көп. Менин ар бир жеңишим мен үчүн баалуу, кадырлуу, дейт спортчу Алмаз Атабаев. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Алмаз Атабаев агайыбыздын ушул спорт дүйнөсүндөгү жетишкен ийгиликтери тууралуу жана үй бүлөсү тууралуу кеп кылмакчыбыз. Алмаз ага, айтсаңыз биздин телекөрүүчүлөргө ушул жашоодогу эң бир сүйүнүчтүү күндөрүңүздөн бөлүшүп кетсеңиз. Ар бир адамдын өзүнүн сүйүнүчтүү күнү болот. Мүмкүн сиздин ушул медалдарды алганда, ушул чемпиондукту алганда же болбосо спорт чеберчилигин толтурганда ушундай кубанычтарыңыздан бөлүшүп кетсеңиз. Жашоодогу кубанычтардан айтсак эмес, биздин жашоо спортко байланыштуу болгондуктан көпчүлүк кубанычтуу күндөрүбүз ушул спорттогу жеңген, утукка жетишкен күндөрдү көбүрөөк эсибизде калган. Ошолордун бир экөөнү айтып кетсем мен сиздерге. Ушул жерде турат, могул Жалал Абадта 2004-жылы өткөн Кыргыз Республикасынын спартакиадасында жеңишке жеткен күнүбүз. Бул спартакиада 4 жылда бир өтөт. Анан ким утса Кыргыз Республикасынын спорт чебери деген наам ыйгарылат. Ошондо Чеберчилигин алганда болгон турбайбы? Спорт чеберчилигин алганда аябай катуу бир кубанганбыз да. Булардын өзгөчөлүктөрү, ар медалдын ар түрдүү өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы айтып кетсем, биринчи медаль могул 2001-жылы Сүймөнкул эл аралык Сүймөнкул Чокморов агабыздын элесине арналган турнир. Ошол жерде биринчи месттен алганбыз. 2001-жыл экен, бул жерде да жазылып турат. Ошол медалда дагы бир катуу өзгөчө сүйүнгөнбүз. Жаш болчук, 19 жашта. Бул Россиянын желегинин жанагы түсү түшүрүлгөн медалдар. Булар Россия өлкөсүнөн, Новосибирск жана Чита шаарларынан алынган медалдар булар. Ошол жактан барып, Темп деген клубда ойногом, ошондо алган медалдар. Темп кайсы жактын клубу болчу? Новосибирск шаарынын. Орусиянын спорт клубунда да ойногон. Ал жакта жүргөндө ушул медалдар. Ушул жеңиштерге жетишип, ушул медалдарды алганбыз. Бул өзүбүздүн желектин элес түшүрүлгөн медалдар. Булар кызылы биринчи месттен белгиси түшүндүрөт, биринчи местасы. Бул көк экинчи месттен түшүндүрөт. Мондай жашылы үчүнчү месттен түшүндүрөт бул. Спортто көптөгөн ийгиликтер менен кошо түрдүү жумуштарга да чакырылган күндөрүм болгон. Бирок мен Кыргызстандагы волейболдун өнүгүүсүнө салым кошуу максатында Орусия өлкөсүндө, өзүбүздүн мекенибиз Кыргызстанда да башка тармакты, тагыраагы башка жумушту аркалагым келген жок. Көкбеттигиме салып, ушул кесибим менен келе жатам. Албетте мындайда үй бүлө тарабынан да ар кандай жагдайлар болушу мүмкүн. Бирок менин ушунча ийгиликтерге жетишип, өлкөбүзгө эмгек сиңирип жатканыма жубайым жана башка жакындарым сыймыктануу менен колдоп келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр бул Алмаз Атабаевдин айрым медалдарын гана сиздерге баяндадык. Эми Алмаз ага, айтсаңыз да, азыр жогоруда айтып кеттиңиз, ушул Орусиянын клубдарында, Казакстандын клубунда ойнопсуз. Эмне себептен ошол жакта калып кетпедиңиз? Биз Казакстанда жүргөндө, Казакстанда ойнош үчүн бизге 2009-жылга чейин биздин федерацияда бир башка киши болгон. Азыр Элмирза Сатыбалды Исакович, ошол кишиге чейинки болгон президенттин бир талап койгон. Бул жигиттерге мынчадан сумма берип турасыңар, анан булар силердин чемпионаттарга ойнойт деп талап койгондо, условияга
макул болбой, биз 3 жыл ойногондон кийин бизди аркага кайтарышкан. Андан кийин Россияга барганыбызда баары жакшы болду. Биринчи барганда кыйналдык бир аз, бирок кийин жакшы болуп команданын составына түшүп, составтан үзгүлтүксүз составда жүрүп ойноп калдым. Андан кийин Новосибирск шаарынан Түмен шаарына чакыруу келип, Газпром Югорск деген команда болчу. Ал жерде мен барганга чейин мага Газпромго приказ чыгарып иштейт деп. Анан Сиз Газпромдун кызматкери, анан оюнчусу болуп ошондой экен да, негизи аларда система ошондой экен. Спортсмендерди кызматкер катары каттап коюп, ойнотуп жүрүшөт. Мага приказ чыгарып, ал жерде ошол жердеги жашоочулар да Газпромго ишке кире албайт экен да, негизинчи. Кириш мечта экен. Биз ушул жерде бир аз мындайча айтканда көкбеттик кылып калып отуруп, кандайдыр бир деңгээлде салымыбызды коштук деп эсеп айта алам да. Андан кийин үй бүлөм тууралуу болсо, үй бүлөмдө болот. Эми үй бүлөдө бир шаардан бир шаарга барып, бир кеминде бир жума, 10 күн, 15 күн жүрүп калган күндөрүм болот. Ошол убакта кээде болуп турат. Менин жолдошум спортто эле, спорт бир жолу эле үй бүлөсүн таштап мынтип кетип калбайт. Кээ бирки спортсмендер бар экен, ошо спорт деп эле баш шоту менен кирип, үй бүлөсү менен жакшы отношенияны дагы унутуп, а бул андай эмес, ушу бизге дагы көңүлүн тең алып кеткенге аракет кылат да. Бизди дагы спортту дагы экөөнү тең алып жүрөт. Бул деген Кыргызстандын 7 жолку чемпиону болуп атпайбы? Анча-мынча адамдын колунан келбейт. Ошосуна аябай сыймыктанабыз биз. Токтоо, анан аябай чынчыл, анан боорукер. Ошо өзүнүн тренировка кылып жүргөн балдарына аябай жакшы мамиле кылып, ошолорго күйүп, үйдөн болгон нерсени алып барып, ошолорго ошо боорукер аябай. 20 жылдык тууралуу кеп кылып калдыңыз да. Бул 20 жылдыгыңызга, сиздин спорттогу 20 жылдыгыңызга кайсыл жактардан келишти? Биздин бул турнирге Кыргызстандын эң күчтүү, эң алдыдагы 8 командасын, анан коңшу өлкөдөн Андижан областынын командасын чакырдык. Кайсыл жактын командалары активдүү болду? Баары активдүү болду. Эми чеберчилигин көрсөткөн командалардан бул Эрем командасы менен Улар командасы биринчи, экинчи месттен алышты. Ошол күтүлбөгөн жерден Улар командасынын дагы басым жасап кетсем, ошол Маралов Учкун деген жигит даярдаган балдар келип күтүлбөгөн жерден, алар азыр Кыргыз Республикасынын чемпионатында 6-местеде келет. 6 команда да бар 6-местеде. А бул жерде болсо 2-местеге чыгып кетишти да. Эч ким күткөн эмес, бир чоң чеберчилик көрсөтүштү, өздөрүнүн бир мыкты спорттук формада экенин далилдеп кетишти. Эрем болсо 1-месттен алды. Эремден барды эле, Эремден ушул финалда Эремди күтүп атканбыз. Эрем азыр Кыргызстандагы эң күчтүү команда. Жакшы спортчулар чогулган, жакшы тренер маштырат, жакшы спонсорлор бар. Сиздин машыктырган командаңыз Дархан командасы. Дархан Ошту командасы. Кандай ийгиликтерге жетишти? Ош технологиялык университетинин базасында бир 90% ошол жердин студенттери. Биздин жетишкендигибиз Кыргыз Республикасынын чемпионатын жогорку лигасынын 1-местасына жетиштик. Андан кийин улуттук лигага чыгып, азыр 2 жыл, 3 жылдан бери улуттук лигада оюн көрсөтүп келатабыз. Универсиадада 2-места, 1-месталарды алып жүрөбүз. Алмаз ага, айтсаңыз, сиз ушунча Дархан командасын машыктырып келесиз, волейболдо да 20 жылдан ашык эмгек сиңирип жатыпсыз. Алдыда дагы кандай максаттарыңыз бар? Кыргыз волейболун азиялык, дүйнөлүк деңгээлдерге алып чыгууга өзүмдүн салымымды кошуу. Тажрыйбам жетет, көрүп келдим, кантип иштеш керек, кантип өнүктүрүш керек. Меники
волейболист, спортсмен, волейболист, тренер катары эле эмес, мен федерацияда дагы эмгектенем да. Ошол федерацияга дагы өзүм салымымды кошуп, өспүрүмдөр лигасын ачып, мүмкүн болушунча көңүлдүү ушул өспүрүмдөр жанагы кадет деп коет, 6-7 класстардын лигасын ачып, ошол жактан өнүктүрүп келип туруп, окутуп, оюндарды уюштуруп берип, келип студент болгон убакта ошол азыркы биздин окуучу балдарыбыз бир азыркы биздин улуттук лигада оюн көрсөтүп кала турган деңгээлге жеткиргенге аракет кылышыбыз керек да. Буюрса мен ушул тармакта көбүрөөк салымды кошуп уже эмесин иштеп чыкканбыз, кантип баштайбыз, кантип системасын, кантип баштайбыз, кантип өнүктүрөбүз, ошол жактан көбүрөөк көңүл бурабыз. Андан кийин эми ушул Дархан командасындагы университеттен балдарды жардам берип, окутуп, өнүктүргөнгө аракет кылабыз. Бизди көрүп, башка дагы университеттерде ушундай мүмкүнчүлүктөр бар, ошолорго дагы суранып кетер элем, ушундай деңгээлге алып чыкса. Себеби университет менен клубтун карап алып кетиш жеңил болот да. Университетте студенттерге дагы жеңилдик болот, оюнчуларга дагы жеңилдик болот. Университетте база бар. Бүт университетте спорттук базасы жок, университет жок бизде Кыргызстан боюнча. Ошолор дагы бир мындай кеңешими берип кетет элем. Ушул университет өздөрүнөн аракет кылып, жетекчилер менен туура тил табышып, ошол университеттерге командаларды ачышса дейм да. Алмаз ага, сизге терең ыраазычылык билдиребиз биздин көрсөтүүбүзгө келип катышып бергендигиңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Алмаз агабыз сыяктуу спортчуларыбызга ийгилик каалоо менен биргеликте бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө.